Экинчи тору бир аз мурункуга салыштырмалуу, бир аз татааланат дагы, ал жерде алфавиттер кошулат деген. Алфавиттерди дагы ошончо окуучу катышкан окшоп өзүңөр билесиңер, эмне кайсы тилдин алфавитин тандагансыңар. Турецкийди тандагансыңар, анан арабчаны тандаган экенсиңер. Ошол сынакта дагы өзүн жакшы эмесин көрсөтө алган окуучуларыбыз, ийгилигин көрсөтө алган окуучуларыбыз болду. 692 депчи? 692 эң көп жазган окуучу болду. Андан кийинки эле канча экен азыр азыр уже санын унутпаптым, жанагы көтөргөнбөкмүн да. Анан азыр биз эми ошол окуучуларды грамота менен, акчалай сыйлык менен сыйлап коет. Сөздү мен Чыңгыз агайга берейин. Assalamu alaikum okuşlar. Batı okuşlar, umarım sizlerge çoğun rachmat. Uyuşturulan konkursta uyuşturup aktivni uyuşturganimga okuşlar sizlerge rachmat aytib katышканыңарга. Жакшы менет болосуз, баардык нерсе менетке жараша болот. Менет эч жокко текке кетпейт. Канчалык көп менет кылса ошончолук аркасында сөзсүз ийгиликтер бар. Бул жаз кылып себеби кичине болсо да силерге кийин ушул окуу жайларда тапшырып калсаңар, чет өлкөгө барып калсаңар, бир себепкер болуп калганда болсо бир ушу тилде отурсуз, бир-эки сөзүңөргө кайта себепкер болуп калсак да биз ошол абдан кубанычтуу. Анткени биз бир да күнүбүздү бекер өткөрбөй, кичине болсо да өзүбүздүн келечек, биздин будущий окуучуларыбызга кичине болсо да салым кошколук деген ишенич болот да. Кудай кааласа биздин келечек силер болосуңар. Биз да бир убакта силерге окшоп окуганбыз, эжекелерди окуган. Биздин келечегибиз өткөн силерге да айтып атабыз, анткени жакшы билимдүү болуп окусаңар, жакшы жумуштарга орношсоңор, жакшы окуу жайларга тапшырып, ийгиликтүү окуу жайды бүтүп, жакшы иштерге орношуп калсаңар, буюрса сөзсүз түрдө өзүңөргө бир салым болот. Жашооңорго жакшы бир ийгиликтүү салым болот. Ата-энеңерге бир салым болот, шаарыбызга салым болот. Ал салым деген кандай, өзүңөрдүн жакшы турушуп, өзүңөрдүн жетишкениңер болсо эле ошол силердин салымыңар. Анан ушу айта кетебиз, бул конкурска биздин Россияда жерлештерибиз жардам болуп атат да, ар бири колунан келишинче жардам берет да, 100 сом, 50 сом, 200 сом, 500 сом деп. Силердин эле туугандарыңар, ошолордун туугандарыңардын менетин текке кетирбей, мындан ары да активно катышкан, колдонолу ошондой нерселерди. Менет кылайлы жакшылар, баардыгыбыз жетишкен өлкөлөрдү көрүп суктанабыз да. Москваны көрөбүз, Кореяны көрөбүз, Американы көрөбүз. Ал жактарда жакшы небоскроптор бар, современный заманбап машиналар бар, заводдор бар. Бардык жагынан өнүккөн да, билим жагынан өнүккөн. Бирок ошол нерсени кылыш, ошондой нерсени ушу экенибизди кылыш силердин колуңарда да. Ошончо силер биздин келечегибизге айтып атабыз да. Аны кантип кылсак болот? Силер ушу мектепте жакшы билим алсаңар, ар бир нерсеге өзү чебер болуш керек да. Ар бир нерсеге, ар бир иш, ар бир жумушту көздөсөңөр, ар бир окууга бардыгына кыйын так аткарган аракет кылышып, ошондо бааланыңар. Ошондо бааланыш үчүн менет кылышыбыз керек да. Ошол кантип биз бул жерге кылсак болот? Биз канчалык өзүбүз жетишкен болсок, ошондо ошо жетишкендигибизди ушу шаарга жана кыла алабыз. Шаарга башка бирөөлөр кылып бербейт да. Ошо, допустим, Москвада же Нью-Йоркто кылган нерселер, ошо кылган адамдар башка бирөө барып кылып берген эмес аларгачы. Алар өздөрү кылган да. Өздөрүнөн чыган инсандар чыккан, өздөрү курган ошо кылышкан. Биз да ошентип бул жерге кылышыбыз керек. Жакшы имараттарды, жакшы бир ишканаларды, жакшы бир мектептерди, ар тараптуу жакшы иштерди кылган аракет кылышыбыз керек. Анан азыр ушу жеңүүчүлөр бар. Бул жакта айтылат. Ушу жеңүүчүлөр Кудай кааласа 3-этап болот, мектептер арасында ошолор барган катышат. Жакшы
чоң результат болду. Биринчи этап караганда азыр айырмасы аябай чоң. Бул эмне түшүндүрүп атат? Биринчи этапта 390 рет ушундай болгондо эң көп билгенчи азыр 692 ушундай болуп атат да. 200 сөзгө результат болот. Значит, биздин кылып атканыбыз текке кетпейт. Жакшы жакка барып да. Ошого мындан ары муну Кудай кааласа улантабыз да жыл сайынчы. Эмки жылдардан жакшы аракет кылгыла. Силер канчалык жетишсеңер, ошончолук биз сыймыктанабыз. Силердин жетишкениңер биздин сыймыгыбыз болот да. Биз сыймыктанабыз. Бизде мындай деген окуучу мынчаны билет. Мындай деген окуучубуз бул жакта ушундай жетишкендиги бар депчи. Бардыгыбыз өзүбүздүн ата-энелерибизди, эжелерибизди, акелерибизди жакшы көрөбүз да. Ошо ар бир кылган ишибизди, ушул кылган нерсемди ата-энем кылганыма разылоо же кылганыма сүйүнүү деген ой менен кылсаңар, ошондой жакшы такаткаган аракет кыласың. Ар бир кылган ишиңерди анткени бардыгыбыз ата-энелерибизди, эжелерибизди, акелерибизди жакшы көрөбүз деп айтканбыз. Ошого ошондой ниетте кылайлы. Буюрса. Анан биздин ушу ата-энелерибиздин дагы силерге, ушу эжекелерибиздин силерге менети аябай эбегейси чоң. Ата-энелерибиздин, эжекелерибиздин менетин актаган аракет кылайлы баарыбыз. Бардык ата-эне өздөрүнүн балдарын жакшы чыган инсандар болушун каалайт. Ошолордун арасында биз дагы чыган инсандардан болобуз. Ошолор Кудай кааласа аракет кылып, дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишкен аракет кылайлы. Анан да айта кетчү, ошо телефондо приложениялар бар да, баардыгыбыз телефон ойнойбуз да, телефондо. Ошону ойноп убактан текке кетирбей, ошол приложенияда алфавиттер бар да. Арабскийдин алфавити бар, корейскийдики бар, турецкийдики бар, японскийдики бар. Ошону кирип ойносоңор, бир жумада результатын көрөсүңөр, бир жумада кадимкидей жаттап каласың. Мен арабскийдикин ошону кирип өзүм карап, мына башка телефондо ойнобойм да. Араганда бир жума, 2 жумага жетпей жаттап калгам. Аңладыңызбы? Арабский. Корейскийдикин 2-3 күн неме болду, уже почти билбеген тамгаларды уже билип калдым, уже көз көрүнүп калып кетти. Ошого силер да ошону аракет кылсаңар, жакшы болот. Эми силер агайлардын максатын түшүнүңөр да, бардык нерсеге аракет кылуу керек да. Ошол аракеттин үстүндө силер канчалык көп аракет кылсаңар, силер көп ийгиликке жетишесиздер. Ал бир эле тилде эмес, силер башка дагы предметтерди окуп, аракет кылсаңар, ошонун дайыма бир нерсесине жетесиңер да, өтөсүнө жетесиңер. Ошон үчүн дагы тил биле алсаң, силер чет мамлекетке чыгып каласыңарбы, кайсы жактарга бармагыла тил биле турган болсоңуз, силер жолдо калбайсыңар. Ошон үчүн ошо мектептен ошол нерселерди мектептен үйрөнсүн деп атат да. Анда биз жана эмелерибизди алып албаппыз да, ким канча сөз экенин. Система учуда. Ооба да, ошону унутуп калыптырмын да. Бул да эмелер тапшырып коелу. Кыргыз Республикасынын Жаркат областына караштуу Ташкөмүр Садака билимди диплому. Мактоо баракчасы менен тил билсең, тил билесиң сынагында 3-орунду ээлегендиги үчүн номер 4-токтогул атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Нурланбек уулу Нурмухамед сыйланат. Акчасы бар? Мухамед ошондой эле мактоо баракчасы менен 3-орунду ээлегендиги үчүн Таламбекова Даяна сыйланат. Өткөндө дагы канчанчы эле? Экинчи место болчу, азыркы дагы 3-кө түшүп калдык. Себеби экинчи месторга бизде 11 класстын окуучусу 2-орунду ээлегендиги үчүн номер 4-токтогул атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Чолпон Кулбаевга сыйланат. 663 сөз менен.
акчалай сыйлар бар. Тил билсең бир билесиң сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн 4-токтогул атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Абасова Бермен сыйланды. 692 сөз. 1,5 мың сом сыйлыгы менен. Ушул 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарда алып атат да, ошо окуучуларга да бир кол чабып койлу, аябай. Көргөндө сүйүндүк да, башка мектептерде слабыйраак. Алдан сырткары башка мектептерде силер азыр 2 алфавиттанда да бар, арабча, анан кийин турецкий. Бардыгын полный котордулар да, башка мектептерде полный которо албаган. Эми Кудай кааласа мындан кийин азыр 3-тур болот, ошол жерде уже 4 алфавит керек да, корейский, японский, ошолорду жакшылап аракет кылып койсоңор, буюру өзүңөр жакшы болот. Анда уже өзүбүздүн окуучулар арасында эмес, мында ошо 13 мектептин окуучуларын ошо силер окушулган 1-2 орунда, Эмне болот? 3 болот. 1-2, 3-чү орунду алган окуучулардын баарысы ошо 3-чү турда катышасыңар да. Анан аракет кыласыңар. Андан да бүгүн 692 сөз болсо, анда ойлойм 800, 900, 1000ге чейинки сөздөрдү жазып, алфавиттерди дагы ошол жерде так көрсөтүп, айтып бере ала турган эмелерди ойлоп атам. Ушундай эмелерди, ийгиликтерди алып берет деп ушул окуучулардан көптү күтүп атабыз да. Анан силерге да сабакка билимдерге колуна дагы силерге дагы терең ыраазычылык. Ушул сынакты кээ бир сынактар башталган боюнча калып кетет. Ушул сынакты аягына чейин алып кетип атасыздар. Биздин окуучуларга ошол кичине стимул болсун деп акчалай сыйлыктарды да көрсөтүп атасыңар. Силерге дагы иштериңизге ийгилик, үй-бүлөлүк бакыт. Биздин балдар үчүн ушундай жакшы эле сынактарды уюштурсаңар, сиздерде дагы дайыма жакшы нерселер баштап жүрсүңөр. Силерге да чоң ыраазычылык билдирем. Бул жерде местно билишпегендер да бар да. Силерге да рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Анткени активный катышып бердиңер да. Кеп бул жерде утушта эмес, кеп участвовать этип ошол жерде сөз берип калды. Жана айтып аттым башында. 1-2 сөзүңөргө себепкер болуп калсак, значит бизге ошол жетишкендик депчи. Анткени билип калдыңар да, биз ошол себепкер болуп калдык. Болбосо билбей өтүп кетмек да бул нерсечи. Анан мындан ары да бул Кудай кааласа жыл сайын болот, эмки жылда болот, кийин да болот, буюрубуз аманчылык болсо ошону аракет кылабыз. Ушул эле сөздөр болот бирок, ушул эле 1000 сөз, ушул эле сөз. Биздин максат ушу 1000 сөздү жаттатып коюу да, уктап түшүңөрдө деле ушу сөздү айтып бара тургандай болчу. Анан бул жерде азыр переводу только русский, английский болот да, эмки жылдардан буюрса турецкийин киргизебиз переводун. Анан барып арабский киргизебиз, анан барып корейский барып японский киргизебиз да. Ошол эле 1000 сөздөрдү Кудай кааласа ошо 4 этаптын баарын бүткөнгө чейин жаттап калсаңар аябай сонун болот, өзүңөргө жакшы болот. Жакшы да, бир жерде жүрсөң, англисчени суудай сүйлөп атсаң, же корейскийди суудай сүйлөп атсаң, сени уже бактайт да. Мээнетти текке кетирген адамды баардык иш жүзүн билген адам бакташат, колдошот. Эч убакта жум болуп калбайсыңар да, жөн калбайсыңар. Сөзсүз түрдө бир ийгиликтин туу чокунда жүрөсүңөр ар дайым. Биздин ар бирибиздин көздөгөн максатыбыз бар да, мечта мындайча айтканда. Мен Кудай кааласа мектепти бүтсөм, анан мындай нерсе алам, иштесем, же бул жакка барып мындай кылам, же бияктан могу нерсени алышым керек, же мындай иш кылам депчи. Ушулардын баардыгы боло турган нерселер. Болот буюрса иншалла. Болот. Болгондо ошону болтуруш үчүн эмне кылыш керек? Жакшылап билим алыш керек. Баардык келечек силерде деп эмне себептен айтып атабыз? Окуучуларына да силер азыр ушул жерден башталат силердин келечегиңерчи. Ушул жерден кандай фундамент куруп берип чыгып кетсеңер, кийин чоңойгондо ушул фундаментке жардам берет азыркы окуучулуктуңерчи. Ошого жана айтып кетиптим, баардык нерсе чебер болуш керек деп, ушу хотя бы мектепке келгенге чебер боло берет да. Мектепти калтырбай, кайсы сабактарга кирбей ошол сабактан сөз бир предметти жаттап калган аракет кылат. Английский кирсек бир сөз жаттай билдимчи. Алгебрага кирсек ал жерден бир предметти жаттай билдим. Русский кирсек ал жерден бир предметти жаттап калган.
история кезде бир историяны жаттап калайык. Ушинтип ар бир сабакка киргенде сөз, хотя бы бир сөзүн бир немени жаттаганга аракет кылсаңар, жогорку жыл бүткөнгө чейин силер көп нерсени жетишип каласыңар. Анан силерден сураныч телефондо, оюнду ойногула силерден сураныч. Бул силердин жашооңорго пайда алып бербейт эч жокта. Ойносоңор ошондо алфавитти ойногула. Алфавиттичи бул жакшы нерсе. Окууну бүткөнгө чейин ойносоңор уже аябай жакшы болот. Силер канчалык жетишсеңер, биз сыймыктанабыз, эжекелер сыймыктанат, ата-энелериңер жана башка өзүңөр жолдо жолдошторуңар. Анан биз келечекте ошон үчүн айтып атабыз да, биз өзүбүздүн шагыбызды өзүбүз билдиришибиз керек. Биздин үмүтүбүз силердиңер да, биз силерге ишенип, ошо келечек силерде да ата-эне силерге басым кылып атабыз. Ошого ушундай мээнеттерди текке кетирүүгө барса аракет кылайлы.